Assalamu alaikum бардыгыңыздарга Татты ТВ каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге фунчоза кошулган салаттын жасалышын көрсөтүп бермекчимин. Анда рецепт кызык болсо, биз менен бирге болуп, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Табабызга 4 аш кашык май куюп, этибизди саманча түрүндө кесип алабыз дагы. Кызып турган майыбызга салып 1-2 мүнөт кууруп, андан кийин табабыздын капкагын жаап 10-15 мүнөт дымдап койсок, биздин этибиз аябай жумшак болуп бышып калат. Андан кийин бир дана пиязыбызды майда турап, аны дагы бир аз кууруп, 2 дана кызыл болгарский жана жашыл болгарскийлерди кошуп, анда бир аз кууругандан кийин өзүңүзгө жага турган татымалдардан кошсоңуздар болот. Мен туз менен кара мурч коштум. Андан кийин 2 тиш сарымсакты коштум. Ошентип биздин куурулган массабыз даяр болот. 50 грамм фунчозага кайнаган ысык суу куябыз дагы 5-7 мүнөткө бетин жаап коебуз. Бир дана сабизди кыргычтан өткөзүп, андан кийин бадыраңды дагы, туралабыз дагы, укроп кошобуз. 1 аш кашык туз кошуп, аралаштырабыз дагы. Куурулган массабызды кошуп, азыраак аралаштырабыз. Фунчозабыз даяр болуп калды. Кол менен да үзсөңүздөр болот. Болбосо ашкананын кайчысы менен дагы кыркып даярдап алсаңыздар болот. Мына ошентип биздин салат дагы даяр болду. Сиздер дагы жасап көрүп, үйдөгүлөрдү кубантыңыздар. Каналда мейман болсоңуз, каналга катталыңыз. Лайк басып, ой пикириңиз болсо комментарийге калтырыңыз. Каналымда дагы башка рецепттер бар, көрүңүздөр жана WhatsApp'тан поделиться кылып таркатыңыздар. Мен менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.